Бир аз убакыттан кийин Балкачоттун добушу токтойт. Анын ордуна өлкөнүн бардык мектептеринде салттуу биринчи коңгуроо жаңырат. Азыр болсо дээрлик бардык имараттарда ремонт иштери кызуу жүрүүдө. Биринде азыраак, биринде көбүрөөк. Мисалы 50 жыл мурун ишке берилген Бишкектин 20 мектебинин кире беришине брусчатка төшөлүп, имараттын ичи шыбалып, сырдалып жаңырууда. Биздин мектепке ушу 4,5 миллион бөлүнүп, чатыры жасалып атат, жаңы типтеги чатыр. Ошондой эле биздин бул жогорку класстарыбыздын зданиясында канализациялык иштер жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй мектептин алды өтө начар болуп кетти эле. Мынакей брусчаткалар коюлуп, асфальт коюлуп, ушундай жаңы типтеги мектепке айланып, мына мектебибиз 50 жыл болгон курулганына ушундай жаңы ремонттук жакшы чоң иштер жүргүзүлүп келди. Жаңылануу курулушта эле эмес, 20 мектеп электрондук китепканасын ишке киргизүү алдында. Информатика мугалими Мээрим Кымбатбекова компьютерлерин жаңы эле орноштуруп, отургучтарын ачып үлгүрө элек. Заманбап китепкананы иштетүү сырларын Түштүк Кореядагы семинардан өздөштүрүп келди. Китепканага барсаңыздар, китептерди карап, полкалардан издеп, кайсыл жакта кандай деп издейсиздер. А бул жакта бир компьютерде программалардын баары орнотулган, өзүңүзгө керектүү информациялардын баары бар. Кирип, компьютерден эле карап, өзүңүзгө керектүү информацияны жазып эле таба алсаңыз болот. 60 мектепке биз электрондук китепкана коюп атабыз. Бул дагы аябай чоң проект болуп атат биз үчүн. Мен ойлойм, бул ошол долбоор биздин балдарыбызга да жардам берет, биздин мугалимдерибизге дагы жардам берет. Анткени бул ушул электрондук китепкананын алкагында биз башталгыч мектепке дагы негизги предметтери боюнча жаңы кошумча материалдар, анан жогорку класстарга дагы биздин иштеп аткан мугалимдерибизге аябай чоң жардам болот. Электрондук китепканалардын ишке кирүүсү салттууларынын керектен чыгышын түшүндүрбөйт. Китепканачылар, окуучулар мурункудай эле бул жакка келип тураарынан күмөн санашпайт. Электронная библиотека, она будет давать дополнительные знания. Основа здесь дополнительные знания в электронной библиотеке. Анын үстүнө быйылкы окуу жылында жаңы китептер колго тиет. 16-17 жылдары бир катар окуу куралдары атайын апробациядан өттү. Башкача айтканда, өзүбүздүн илимпоз педагогдор тарабынан иштелип чыккан окуу куралдары иш жүзүндө талаптарга жооп берүүсү сыналды. Сыноодон өткөндөрү жука мукаба менен чыгарылса, колдоо тапкан варианты тийиштүү стандарттарга жооп берет. Вот, то теперь посмотрите, какие красавцы. Карасаңыздар кандай сонун. Мисалы география китеби, бул катуу мукабада, кагаздын сапаты да жакшы. Балдар сүйүнүшөт. Көңүл бурчу нерсе авторлор өзүбүздүкү, билим берүү министрлиги өзүбүздүн педагогикалык илимдин өнүгүүсүнө көңүл бурууда. Авторы наши кыргызские. Министрлик тарабынан дагы аябай чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Бул жаңы стандарттар, жаңы окуу программалар иштелип чыгып, мына 1 сентябрдан баштап биздин балдарыбыз 5 класстын окуучулары 33 аталыштагы жаңы муундагы деп ошентип айтып коебуз. Биз компетенттүүлүк негизинде жаңы окуу китептерди алышат. Ошондой эле министрлик азыр 1 сентябрдан баштап 7-8-9 класстар үчүн өзүнчө бир конкурс белгилеп, жаңы окуу китептери жаңы конкурс жарыяланат. Билим берүү тармагы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Өлкөнүн жарандарына билим берүү шарттарын түзүү баш мыйзам тарабынан кепилденген. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 45-берене. Ар ким билим алууга укуктуу, негизги жалпы билим алуу милдеттүү. Ар ким мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алууга укуктуу. Мамлекет мектепке чейинки билим берүүдөн баштап негизги жалпы билим берүү мекемелерине чейин ар бир жарандын мамлекеттик, расмий жана бир эл аралык тилди окутуп үйрөнүүсү үчүн шарт түзөт. Сапаттуу жана үзгүлтүксүз билим берүү системасын түзүү мамлекет саясатынын эң башкы принциби экенин президент Сооронбай Жээнбеков алдыңкы бүтүрүүчүлөр менен жолугушуусунда белгилеген. Бизде башка өлкөлөрдөй, коңшулардай нефть, газ, байлыктар жок. Биз мамлекетти билимдүү, ыймандуу, жакшы даярдык көргөн жаштарыбыз менен гана ушул атаңдаштыкка, конкуренцияга биз туруштук бере алабыз.
азыркы дүйнөнүн эшигин ошо билим менен гана ачса болот. Азыр билим өнүгүүнүн алдагы максаттардын жетиш үчүн эң негизги мына фактору болуп калды. Мен Кыргызстандын келечегин сапаттуу билим, анан сиздердей татыктуу муундардан көрөм келечегин. Ручка тандайсыз же? Жалпы билим берүү мекемелеринде заманбап ыкмалар менен сабак өтүү кеңири жайылууда. Бул ошол эле 20-мектептин англис тил классы. Бишкек боюнча сынакта мыкты инновациялык класс сынагынын баш байге ээси. Чет тили кыргыз, орус тилинде айкалышып өтүлөт. Англис тилин өздөштүрүүгө акылдуу тактанын салымы чоң. Ар кандай тест же болбосо кроссворд чыгарып ушул доскадан тапса болот. Дагы болсо моундай кроссворд бар. Билим берүүнүн сапатын арттырууда мугалимдердин квалификациясын жогорулатып, учур талабына шайкеш келтирүү башкы маселелердин бири. Өлкө боюнча 2000ден ашуун мектеп болсо, аларда жалпысынан 79 миңдей мугалим эмгектенет. Билим берүү министрлиги донорлордун колдоосунда республика боюнча 90 инновациялык мектепти ачуу алдында. Башкы максат алыскы аймактагы окуу жайлары менен ордо кала же чоң шаарлардагылардын ортосундагы айырмачылыкты жоюу. Бияка шаарга келбейли, ошол эле районго барып, ошол райондун борборунда, ошол мектептин аянтчасында отуруп алып, онлайн түрүндө булар квалификацияны жогорулатуунун алкагында жаңы курстар менен окутулуп, алар мисалы тренер бул жерде отурат Бишкекте, а мугалимдер ошол райондо отурат. Мында мектептерди интернет менен камсыз кылуу маанилүү. Былтыр 775 мектеп дүйнөлүк желеге кошулган. Билим берүү министринин маалыматы боюнча учурда өлкө боюнча бардык мектептердин интернетке туташтырылуусу 65%. Жыл соңуна чейин бул санды максималдуу жогорулатуу тапшырмасы өкмөт башчысы тарабынан берилген. Президенттин региондорду өнүктүрүү жылы боюнча жарлыгынын алкагында аймактарда жаңы мектептер да салынууда. Алсак Нарындагы Эчки баш айылында мектептин курулушу дээрлик соңуна чыгып калды. 225 орунга эсептелген. Бюджеттен 62 миллион сом бөлүнгөн. Сапаты жагынан аябай эле жакшы. Бул боюнча да көп жерден келишип, ушу көрүп кетишти. Спорт залыбыз район боюнча эң чоң спорт зал болуп атат. Ушул жылытуу системасы да башкача болуп, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, көмүрканабыз өтө чоң болду да. Бул жерге 200 тонналык көмүр батат, 200 тонна көмүр батат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул балдарга кам көрүүнүн бирден бир жолу. Дагы бир фактор бул биздин балдарыбыз окуп жаткан шарты, биздин мектептерибизде, ошондуктан бул жерде дагы аябай чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Мына ушул жылдын аягына чейин 74 жаңы мектеп ишке киргизилет деп ошондой маалыматыбыз бизде бар, Госстройдун маалыматы. Жана ошондой эле мына жаңы окуу жылына 31 объект, анын ичинде 29 мектеп жана ошондой эле 2 спорт зал дагы ишке киргизилет. Белгилей кетсек, быйыл 1-класска өлкө боюнча 140 миңге жакын бала барат.